боорумор, баньсагы бар. Мындан туура 10 жыл мурун сарык илдетинин оор түрүнө кабылып, боорунун жарынан ажыраган Бата Турумбеков ошондон бери төө сүтүн ичет. Анысы дартына даба болдубу, азыр жан сыдаткан оорусунун бири жок. Тескерисинче саламаттыгы жакшырып, өзүн алда канча жакшы сезет. Айтымында ошондой эле төө сүтүнөн жасалган кымыз да ички органдарга миңдин бири. Негизи могу сахарга, боор ооруларга ичкенге бир күндө 200 грамм эле сунушталат да. А мен бала кезден бери ичкенге мен чектөөдө эле койбойм, иче берем. Суусап келгенде обычно эле жарма ичкендей эле да. Кымызынан, сүтүнөн иче алам. А мунун бир касиети бар экен, эртең менен бир чыны ушул 200 граммдай ичсең, түшкө чейин чай, тамак менен эметпейсиң да, топуктоо жүрө бересиң. Учурда элге жогорудагы пайдасы тийгизген чарбаны Турумбек Күрөңкө уулу негизеп, төө башын көбөйтүүнүн камын көргөн. Мээнети тек кетпей бүгүнкү күнү уулу Шербото Күрөңкеевдин карамагында 30 бар. Тилекке каршы Турумбек аксакал бүгүн арабызда жок. Короостун бир четине ага ардалып эстелик тургузулган. Мен бул ишини жакшы билем да. 18-19 жыл чогуу жүрдүк 40-ында. Анан ошондо эле айылда төө бар болчу. Анан ошондо бир инген алган, ошондон баштап бул иши көбөйттү. Мындан башка мына дарактарды көрүп атасыңар да. Ушунун баарын өз колу менен тикти. Жайкысын жайлоону, кышкысын токойлорду мекендеген төөлөргө жем, чөп чачып барат эле болбойсуң. Кашкыр оңдонгон жырткычтар даап кол сала алышпайт. Эгер буга чейин ага төрттүктүн бири катары анча маани берилбей келсе, учурда сүтүнүн 1 литри 1000 сом, жүнүнүн 1 килограммы 200 сомдон кем эмес. Эгер мына бул эки төөдөн күнүнө 5 литрден сүт сааларын жана аны самагандар арбын экендигин эске алсак, түшкөн киреше кыйла эле турус. Сүтүн сайып алыстан, жакындан ушул заказ менен сатабыз. Дарчылык катары. Жүнүн кыркып, буйртмаларга беребиз. Килосын 200 сомдон. Тайлактардыкы кичине андан кымбат кетет. Бир жаш тайлактардыкы андан уяң болгондуктан тыбыттын жарым баасында кетет. Бул эч убакта кол карабайт. Буга канчалык кыш оор болсо дагы буга баары бир өзүнүн мекендеген жерлери бар. Ошол маршрут менен булар үйүр болуп жүрүшет. Кубаттуу сайыз мезгилинде Нарын облусунда төөлөр көп эле болуп, алар негизинен малчылардын көчүп конусуна кеңири пайдаланылган. Кийинчерээк саны кескин кыскарып, жоголуп кетүү коркунучуна кептелген. Бактыга жараша акыркы 2-3 жылдан бери сүтүнүн даарылык күчтүү касиеттен улам бирин-экин багып аткандар бар. Дарыгерлердин айтымдарында мына ушул менин колумдагы төөнүн сүтү көптөгөн оолорго абдан дары. Айрыкча бул гепатитке жана кан диабетине чалдыккандар үчүн миңдин бири. Андыктан жанадан сөз болуп жаткан каармандын үйүнө атайын алыстан ат тартып келген кардалар абдан арбын. Мунун бүгүнкү күндө ушул 1 литр төө сүтү 1000 сомго барабар. Бөлөкбай Шеримбеков, Бексултан Жолдошбеков, Өлкө Деми, Ак Дала району.